Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taalamdın jana Peygamberimizin dostları. Ahiret günü Allah Taalama jana Peygamberimizga komşu bolu sıylığını aluğa hareket kılıp jatkan mekendeşler, musulman bir tuğandarım. Bir uçurda uşul Mustafa Kul Acıbız menen uşul ejekebizden kabar alıp Kılat Fayl hökümetine Koçtöbe ayınına kelgen elek. Жақшы bir niyet menen, жақшы bir maksat menen Allah Taalamdın atı menen başlap ушул үй өзүнүн фундаменти башталган эле бүгүнкү күндө ушундай керемет болуп, өзгөчө болуп, сонун болуп, укмуш болуп, ар бир адам көрүп, машалла, мен да ушундай үй салсам экен деп кыялдана турган, план кыла турган, арзуу кыла турган үй болуп турат. Аллах Таалам ушундай үйлөрдү ар бир мусулман бир туугандарыбызга насип кылсын. Биз дуа кылабыз, элибизде, мамлекетибизде, айыл өкмөтүбүздө, айылыбызда, жалпы мусулман бир туугандарыбыздын арасында үйсүз мусулман бир туугандарыбыз калбасын. Ар бир үй бүлөдө береке, тынчтык, амандык Аллах Тааламдын колдоосу, Аллах Тааламдын коргону болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ушул убакыттан пайдаланып, Аллах Таалама жана пайгамбарыбызга чакырып, ахиретиңиздерди курууга чакырып, кыямат күнү сурак сабалсыз бейиштин каалаган эшиктеринен кирүү сыйлыгын алууга себеп боло турган жакшылыкка чакырып, кайрылуу жасап жаткан учурубуз. Biz işenebиз, biz ümit kılabız. Kuday buyursa Allah Taalamdın ушундай жомарт берешен pendeleri жок эмес. Элибизде, журтубузда, ар бир көчөдө, ар бир айыл өкмөттө, ар бир райондо бар иншалла. Ушул уста акысына бүгүнкү күндө чогултмайыбыз башталды. Биз кече ыйык умра сапарынан келдик. Усталарыбыз бүтүптүр. Кырышасына жана ушул дуалына уста акысы чогултмай башталды жамаат. Аллах Taalamdın ыраазылыгы үчүн, ахиретиңиздерди куруу үчүн, кыямат күнү бактылуу болуш үчүн, Аллах Taalama жана пайгамбарыбызга коңшу болуш үчүн, үй бүлөңүздү дин менетине кабыл кылыш үчүн, өзүңүздүн, үй бүлөңүздүн жана өткөн жакындарыңыздын күнөөлөрдөн арылыш үчүн, Аллах Taalamдын ыраазылыгына эгедер болуу үчүн, Аллах Taalamдын сүйүүсүнө бөлөнүү үчүн, Аллах Taalamдын мээримине, ырайымына бөлөнүү үчүн бисмилла деп туруп ушул жакшылыкка сиздер дагы себепчи болуп, ушул эжекебиздин дагы заманбап үйлүү болушуна себепчи болуп, ушул эжекебиздин дагы сүйүнүшүнө, кубанычына себепчи болуп, акыретте дагы, дүйнөдө дагы толук бактылуу болгон инсан сиз болуп калыңыз иншалла. Бизде уста акылары чогултмайыбыз башталды. Кимде кандай мүмкүнчүлүк боло турган болсо, Кудай буйруса, айнектерини, эшиктерине каралашсаңыздар, жакын күндөрдүн аралыгында бул эжекебизге дагы бул үйлөрдү сонун деңгээлде бүтүрүп, кооз кылып, көрпө төшөктөрү менен, пардалары менен, идиш аяктары менен кылып, сонун кылып бүтүрө берели иншалла. Албетте бул кайрылуу чыныгы жомарттарга, чыныгы берешендерге, айкөлдөргө, чынчылдарга, чыгаандарга, кыраандарга, элин ойлогон, элдин келечегин ойлогон, өзүнүн ырыскысынан ашырып Алла жолуна сарптаган Аллах Taalamдын досторуна иншалла. Садака жаман өлүмдөн сактайт. Садака Алла Таала менен болгон мамиле, садака бейиштин бир эшиги. Ошол себептен баарыңыздарды ушул эжекебизге садака берүүгө, жакшылык кылууга чакырабыз. Аллах Таалам сиздерди эч качан муктаж кылбайт. Пайгамбарыбыз айтат, bir insandын муктаждыгын бүтүрөм деп жүргөн инсан менин мечитимде bir ay эткафта отургандан жакшы деди. Ал эми пайгамбарыбыздын мечитине bir рекат намазыңыз 1000ге жүрө турган. Bir жолу субханаллах десеңиз 1000ге жүрө турган. Ошол жерде bir ay эткафта отургандан жакшыраак деди пайгамбарыбыз. Ошол жакшылыкка сиздерди чакырам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.